Так, урматтуу коллегалар, мен силерге өткөндө жана биринчи мэр болуп келгенде жана тетиги мектепке жолукканда айтканым үчүн бир айдын ичинде жетишибизче баардык маптарга барып выездной көчмө жыйын өткөрөбүз депчи. Анткени көчмө жыйындын эң эмеси пайдалуу жери мына домкомдор менен жетекчилер лицом к лицу сүйлөшүш керек да. А то обычно силер чаласыңар, булар келбейт. Водоканалга чалсаң келбейт, мусорго чалсаң келбейт, резке чалсаң келбейт. Дагы башка службага чалсаңар келбейт. Ошого мындай силерди чакырып лицом к лицу сүйлөшүп, эмне маселе бар, сага чечип. Мына биздин начальник вывода келип отурат, урматтуу полковник Станбек Жолоевич. Милициядагы өзү мынакей жетекчиси эң чоңун алып келдим шаар боюнчачы. Силер тиги участковыйга жетпей жүрөсүңөр да. Милициянын ош шаар боюнча жетекчисин алып келдим. Мына ошондой көйгөйлүү маселелерди айтасыңар. Макулбу? Так, кыскача сиздерге Так, Багышев Абдумамун Сапарбекович, сиз. Так, Манасов Улан Абдылатыч. Абдылатыч, сиз орун басарсыз, э? Так. Андан кийин Исмаилов Башкадис. Так, сиз, а? Так. Исмаилов. Эки фамилияны жазып коюпсузбу бу жерге? Исмаилова Ж и Курбаналиева Б деп коюпсуз. Я. Eski tizmeye kalk kalacaklar. Aslında başka kesin oldu. Ülkenin akarıcı mencirmalı kız ayıyla. Bunu pinsel İsmailova kim? pinsel çıkıyor. Adaki Kurbanaliyeва. Азыр Курбаналиева Базар Гүл деген кыз өзү иштейт. Бирок ал азыр декретке чыгып кетип, ордуна бул кыз убактылуу келди. Башкадис. Так, Анарбекова. Анарбеков Баяман Анарбекович Башкадис. Так, Ишбаева. Тартип. Шундай ат бар, тартип деген ат бар. Мен мүндө биринчи окудум, тартип деген атты. Сиз окудуңуз беле? Жок. Тартиппи же бул тартип гүлбү? Тартип Эркекпи? Жок, аял киши. Тартип гүл. Так, алтынчы Эсенбай кызы Гүлжан. Siz kimsiz? Жетекчи Адис. Каримов'ta. Muratov Sancarcı. Adis. Yürüyüşe жұмшап барасыз. Буга чейин архитектура, курулуш, муниципалдык маселелер боюнча артистлерим, азыр таңдуу момент юрист болуп иштейм. Oturunuz. Taalaybek kızı Adil. Таалайбек кызы декретке чыкканына байланыштуу ордуна бул кыз убактылуу. Вы чем занимаетесь? Я дело производителя. Дело производитель? Что производите? Мекеме келген ишканалардан катталып жүрдүм. Оформляю каждым этим. Юрист, если кому-то назначено, делаю резолюцию. Присаживайтесь, пожалуйста. Кебекбаева Рыспы. Siz. Бухгалтер. Есепçi. Oturunuz. Так, bu sizde 10 kişi aparat, тура бар? 10 kişi aparat, bunlar munisipalde kızmatkер. 9 киши муниципал кызматкер, эсепчи, техникалык тейлөөчү. Ошондо сиздер 9 kişi Муниципал munisipal kızmatkер болуп, айлыгыңыздар канча? 60-70, а? жок анча. 40 миң, эң көбү меники 40 миң, андан калгандары Так, андан кийин. Так, Букоев, квартальный, биринчи квартальный. Жок, да? Жок, бар азыр. Бар жаңы сизден алып кет. Букоев. Жунусака сиз өзүңүз тааныштырып коюңуз биринчи квартал. Букоев башкабы? Жок, бул азыр эски тизден алып кетип. Так, Максутов. Allah bilir, olabilir.
Алда кеткен пенсияға. Sen özün işte albaysandan. Ya, dayandım yoktu. Nöl işlemeydi bu arada. Kasalım yapıyor. 9 kişi oturup Адис, başka Адис, Адис, başka Адис. İşte ничем не занимается. Просто отписывается, отслеживается. Так. Kadayım tizmesini vermeyiz bu. Birinci kvartalini komitet. Kılıçık, Yunusbek, Masuroviç'te. Siz mi? Siz o şunda Pulatık kişi şarkısı Kursavat Üylerden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, 11, 12, 17. domdurga emek ese kvartalini. 13'ü 930 batır. Oturunuz. Так, номер 2 kvartalinin komitet İsmailov Azamat. İsmailov Azamat özünün arızı menen ketti hazır. Hiç mi yok gönder? Vakantlık kızmaz, boş. Так, ne için gitti abi? Oğurganlığına baylanıştı özünün arızı menen. Так, 3 kvartalinin komitet Abdurrahmanova Dinara Sarıbayevna. Sizlik ha? Так, sizde получается 13'ü 935 batır. Oturunuz. Так, 4. kvartalini komitet Yunusova Nazgül Doktorbayevna. Ömürüz okşuş geliniz ki 770 batır ekene. Oturunuz. Так, ошондо Оскар Алиев, Жирмави, Абдыкадырова, Капарайтиева. Так. 5. kvartalный комитет Чалаева Айджамал Насировна. Мен ағай. Siz he? Sizde получается 12 482 батыр. Көкүмбей де сыйға қарайды да? Көкүмбей, ооба. Көкүмбей қайсы жерге чейин? Авторомға Биринен чейин? баштап авторомдун Бекмамбайынан. Анан ушул жакта дөңгө чыгып кеткенде жер үйлөр да малга. Темир жерлеричи. Мусаева карабайт, Мусаевадан 2 бөлүм. Oturun şekil. Так, 6. kvartalный комитет Закирова Гульзат Вукоевна. Sizde 780 batır 13'ü Pulato şarkısında 280 batır. Dekvalalar köşesinde Kursavat Üylerden 13'ü 240 batır ekene. En çok uçaklar sizde eken. Özünüz yetişiyor mı? Так. 7. kvartalni. Так. Адыкова Мазирақан Эркинбаевна. Siz birlikte oturun satın. Sizde jeri eкен, ha? Jeri. Так, 8. kvartalni. İsmailova Ayçuruk Murzaevna. Ya. Aynura Murzaevna. Sizde de uçaklar çok oldu. 65, 11, 70, 29, 78. Veyahut da Ayva Kulturva içinde uçaklarınız şu. Adım olun. Ayva Kulturva içinde uçaklara. Celüylerde. Ha. Celüylerde. Hoşuma gidiyor da. Жер үйлөр бирок участка чоң. Uçak Ayva çoğunluklar mı? 65, 11, 70, 29, 78, 48, 65. Ayva çoğunluklarında bu kaçtı? Karalbay etkende bu jara. Ama Aynura. Честно, қаралып айтканда бұл жара. Мен ар бир үйгө келип кытырып карайм, бирок кечегинде жолдор ачылып аткан мына махалланын ичинде. Моминова, Волгоград, İlham Saidov. Yerде мен өзім келіп парада қылып шықтым, білесіз Айнура? Волгоградская кірсем, топой болчу. Мечітті алдырып отам. İlham Saidov'ты асфальт қылдырып отамыз. Моминова асфальт топой болчу, білесіз да? Топой, заброшенный лес болчу. Sizi bir daha görmedim, acele ben. Kança o şeyde mi tutam, gel tutam. Жүрдүм бирок сиз келгенден жок болот да.
Siz böyle koyuyorsunuz mu? Külüp sürüyorsunuz bakayım. Oturunuz. Ayırda iş hazır katlı kettat biliriz de. Ооба. Ayva katlı kettat. Ayırda hazır 3 koçağını, yok 4 koçağı asfalt botalıyordu. 9. kvartalını Cunusova, Ganifa. Sadı, Şadmanlı. Oturun sizde az ekan участок 25 uy, Elli sizde ko'p ekan. Sizde de 1600 batır var ekan. Sizde de участок cho'ng ekan. Şu cho'ng участоктарды qarash kerak da. Hazır dedim şaşırmaz. Mına jel uyda 1600 jel uy olgan bolsa, köp kavatlı uyda 17 uydeli 1700 neme bateri var da. Kvartira var. Ошол квартиранын санын элдин санына карап бөлгөнбүз. Так, 10. kvartalını Ахматова Арзыкан Жакоповна. Sizde de участок cho'ng ekan, ha? Yok. Çok emez bir oldu. Yemçikaga ötüp. Dayın oldu. Oturunuz. Так. 11. kvartalını komitet Törögeldieva Uğulkan Polatovna. Siz ha? Так, sizde 26 uy, 1161 batır ekan, ha? Yılda жақында Bakadırova, Kuşlarında 1113 ekan. Так, size bir yerden sizden kvartal toko Momilova koç asfalt oldu da sizden. Kuda kalasa. Ya. Meniki кооператива болот деп атасызбы? Асфальтпы? Ава. Так, 12. kvartalını komitet Turkmatova Gulnara Jentayevna. Sizdeki anlat koçuyoruz. Ya bu mikroyonu alırken sizdeki? Sizde bu yıl жылуулук болбоду, начар болду. Жок, жакшы болду. Жакшы болду. Жакшы болду. Ошо отопление болбогон эки эле үй калды. Тагы подвалда болду. Калганын баары оңдолду, жакшы болду. Оңдоштубу? Анан кийин мага Нурзаман строй жыргалып кошулуп калды. Мен аябай көп болуп кетти. Ошо бир квартал бүтүрүп жасайын дедим эле. Ошого кошулгандан кийин эме жылуу азайды да. Ооба, ошолордон азайып кетти. Так, 13. kvartalını komitet Gülатова Майсарахан Балпаповна. Siz şika? Siz Keremuşka? Baytemirova koçunu açtı, bilesiz de. O жерде ne için orada açkan yoksun abi? Biz sunuş belgeni. Буга чейин сунуш бергенбиz. Проекты çoğu 30 metrelik yol var ekan. 30 metre, представляете? Даже не 22, даже не 24, 30 metre proyekt yol var ekan, 2 kişi böyle olup tosup alıp iki жағынан. Мектептин ачылышы болуп атканда ошондо сунуш бергенбиz. Açıldı, gördünüz de, açtı. Buraya kalsa bir ayın içinde asfalt basıp tatay kılıp açıp koyuyoruz. Tutuyoruz. Tamam. 14. kvartalını Hüseyinova Nasip Akan. Siz aktif neyeceğim? Yok aktif neyeceğim. Böyle çurkap bizden orada çok edecek. Sizdeki de emeniz çok territoriyamız çok. Oturamamız sizden. Yaxşılanıp aldım. Ta gayretli çıkar. Şunca çoğun uçastakta jüret göster size. Emme, adım amım. Eceğin uçastaya o çoğun kemi var. Ekiye bölüngöndө келмете болот. Эми Актилек экиге бөлүнгөн. Az daha bir kvartal var. Tamam. Bunu iyice kaçsı birim karatayım. Var mı детсең? Ha. 4-cü köçödөн баштап 24-кө чейин мага карайт, и 42-ci köçö. Сизге отдельно жазылган бе? 25-тен баштап 40-ка чейин Насип эжеге карайт, и 1-ci, 2-ci, 3-cü да чоң köçөлөр, анан 25-тен 40-ка чейин меники. Так, 15. kvartalına. Актилектин жарымы бул. Vaydiyeva Dilbar, size? Sizde de uçaklar çok mükemmel. Siz de aktif mi size? Siz internette de aktif mi? Жизнь Bizge nasıl var? Facebook'ta da yapıyor, Cagan'dan siz, Makla'dan da siz. Beni ayı hocamın da otası. Oturmayız. Так, 16. kvartalına Türkbayeva Ayım.
Sizlik ya. Так, кварталдар акча оплачиваемый, я Ооба. Айлык акысы колуна тийиши 15.600 сом колуна тийет. Так, урматтуу коллегалар, кыскача тааныштым. Анча мынча ағамдардагы активиңар тааныйм, эжени тааныйм, Дилбарды тааныйм, кимди тетиги эжени тааныйм, баары 3-4 тааныйм. Жанагы сунуш иштери болуп аткан жерлердечи. Азыр ошо жерлерде кыска бирден экиден маселени ошо кварталдарыңардан кайсы маселе, кайсы биздин жетекчилерге эми болсо проблема болсо бат-баттан айтып жооп бергенге аракет кылалы. Протокол ушуда да, протокол түшүп атат. Анан мынакей жана тааныштырып кеттим го, биздин шаардагы милициянын башчысы полковник Тамир Жолчубаевич, Жолойчиевич биз менен отурат. Милицияга болсо дагы эмегерди көйгөйүңөрдү айтасыңар. Макулбу? Анда биринчи немеден баштап сөз бере бериңиз. Биринчи кварталдан баштап. Жансека. Саламатсыздарбы? Мен 12-15-те жыйыным бар, урматтуу жетекчилерим. Саламатсыздарбы? Бизде биринчи кварталда эң көйгөйлүү маселелер Бекболаева көчөсү асфальт болуш керек. Бекболаева көчөсү асфальт болуш керек. Ошо жамгыр жааганда суу толуп кетет. Эң көйгөйлүү маселе. Анан кийин мына Кулат микрорайонунда ички жолдорду мектепке Алтыбаев мектеби бар, балдар өтүүчү. Ошолордо асфальт болуш керек, лотоктор коюш керек. Бизде ким келди жетекчилерден? Ал жерден лоток жок, биздики асфальт, тротуар жок, сайзуарлуу болгон асфальт жол бар кичинекей. Кандай алабыз? Жазалым. Дагы Ана 13-тің конечныйы бар, көкүмбек көчөсүндө. Ошол жерде пробка болсо эме болот. Пробка болот, анан о жерден кечеки Көкүмбек менен басканыбызда 13-автобустун конечкасына келбейт белесиңер. Самсакана, Осторга. Ошол жерде баягы сиздин тапшырмаңыз менен остановканы артка жөндөдүлөр. Только 13-автобус гана кирсин деп. Ошол жерде самсакана, эки кафелер азыр снос боло элек. Кечегиде сноско баарын жерди жазып чыксак, булар айтып атат, сиз менен барып сүйлөштүк деп айтып атышат. Мен эч ким сөзгөн жок. Так, бул мейстен ким бар? Бирок азыр снос башталды элек. Менин да документи жок. Документация эч ким Топ максаттары шыкайт. Эмелерди айтпайт, тазалаш керек. Ошо туура айттыңыз. Эки бүгүн жанагы эме болуп турган автобус келип бурула турган жерге самсакана, навайкана бар экен. Все болду. муниципалдык жер бар. Жаз дагы бүгүн жетекчиңе айттым. Сиз менен чогуу бирге иш алып барасыз. Онда бир маселе. Экиден маселе, экиден. Азыр 3 айлык жарыя болгон, биз мына элдерди тазалатып, мына мусорканалардын жанына чыгартып атабыз да. Шахталар чыгып атат, мусорлар чыгып атат. Ушунда зеленхоз менен тазалык бири-бирин шуртап туруп калышат да. Сен аласың, мен алам болупчу. Ошондой көйгөйлүү маселе. Кайсы маселени? Кайсыны? Мусор боюнча. Шахталарды тазалап. Зеленхоз алат. Зеленхоз бошоп өтөт. Шахталарды, шахталар зеленхоз алат. Мусорду тазалап алат. Шахтаны айтсам, мусор жерде дегенде бирөө шахтар алам деп келип, бирөө мусор алам. Туура. Ким бар бизде менен? Аякта баары иштеп жүрүшөт да. Сен жаз алгыла. Ал. Түшүндүм. Отуруңуз. Так. Экинчи квартал Динар өзү. Саламатсыздарбы. Биздин 3 кварталда көйгөйлүү маселе жомок бала бакчанын ушунда жолубуз ушул бюджетте бир элдер сурап атат. Жол тыгын болот, пробка болот, баягы немеге садикке бала бакча
тротуар анан көрктөндүрүш керек. Ел менен жолугушуу болгондо эсиңизде менен чогуу чыгып домдордун арасындагы жерди басып, баягы депутаттар менен чогуу басып атпайсызбы? Биз баягы снос кылып баарын даярдап коебуз, только тротуар и жол куруш керек. Жол кете bir 100 эме болгон, 150 метрдей асфальт. Кече мен эмеге Замир баш кайтып айтып сизге. Ой, баштайсыз. Ошол жерде жана депутат бар го бала кимде? Нуска. Нуска. Как раз такемне. Силерге айтып коеюн, силер талкуучу болбойт. Мына кечинде эле мен Нускат менен сүйлөштүм, мынакей. Ол как раз жөнөтүп салыптыр. Саламатсызбы? Микрорайон Актилек, Анар, Төлөйкөн, так. Ошол как раз ошо мынакей буюрса 2-километр мектебинин аянтчасын, анан ошо жолу жазып тур мынакей. Кечинде эле мен тапшырма бердим, мага жасап беребиз эжеке. Эме, ооба, Мен да сүйлөштүм. Анан экинчи маселе мына Бакай банктын алдын көркөндүрүп озеление берсеңиз жакшы эле. Нар жакта золотой квадрат жашына болуп келди ушу Бакай банктын алды. Неме озеление болбой калды да. Түз чыкканда эле сквер болуп, Талайбек Сарбаштын мезгилинде сквер болуп келгенде бир эле киши адамдын высоковольттун астында гос актысы бар. Ал азыр банк болуп турат, бирок айланасы көрктөндүрүлгөн эмес. Учурунда Талайбек Сарбаштын мезгилинде бүт көрктөндүрүлүп келип, ушул кишиники гана алып кеткен да. Анын өзүнүн гос актысы бар. Сиз айтпайсызбы, бабай гүлектебейсиз. Азыр эми айланасын тазалаткызып, кечеги көчөт эктирдик, бирок ал айланам меники эмес, бул муниципальный деп азыр каралбай турат. Ким? Ишманбек жаз. Биз карайбыз. Тегебиз. Жазып адресин жаз. Ал өзү банкты дагы ошол немесин карасак жакшы болот. Банкпы? Высоковольттун астында Легкий конструкция салынган. Банк. Прямо эмне турабы? Красный турабы? Ооба, сону алса сону болот. Так, уместен. Şu darıya bank kontrolde gruplara taşlayışı ben doğru. Ошол жерде бус турат. Кийинки квартал. Наз билет. 4-cü kvartalda. 28'in площадкасы 3 жылдан бери ошондон жатат. Айыр балдар чыкса вообще чылай лай болуп атат. Ош коюнчу, башта Мирам Абишепет ошойдон кылынбады. Азыр да ошо элдин бардык бөгөй ошол площадка болуп атат да. Биздин ошол площадка. Анан экинчи маселе мына 11-чи дом менен 26-нын ортосунда баягы подземный гараждар бар да. Ал жерде вообще балдар өтсө ортолору вообще тешик да, түбүндө подземный болгон да башта. Айры чоң камаздарды коюп атат. Анан ата-энелердин бардыгы эле эме кылып атат. Жалпылдап балдарыбыздын суту түшүп кетсе, бир деле болсо депчи. Ошол жерге бир парковка кылыш керек. Парковка кылып ошол жер түбүндө бир парында эме кылып автопарковка кылыш керек. Üstü düşüp ketip koyuyor. Al yer boyunca oturamamız. Tigi площадка boyunca kavarlar barda. Kuna kalası zakaz kıldı. Площадка bulut aldı. Jeke площадка bulut. Ajananda soğunca markavat var bu. Oşunu zakaz kıldı. Kelit at. Al çeşip veriyoruz. Mına parking boyunca avtoparklar boyunca ötkönden men kelip körüp ketken. Siz var öyle mi oşonda? Oşonda körüp ketken. Biro harajat tapmaydı. Harajat tapmaydı. Libo hazır abdan жасай турган жумуш көп экенде, либо муниципальный общежитие куруш керек, либо без угмеларга үй курушум керек, асфальт кылышым керек, тротуар кылышым керек, суу чыгарышым керек, акча жок бул жерде. Эптеп тырмалап. Мен көрдүм, мен эжек азыр өтө жакшы билем. Анткени мен именно бул балдарга поручение берген болчу, мен депчи землю где-то -2 над землей 3 этаж, 5 этаж, как раз ушу жерге паркинг керек экен да. Биз өзүбүз курайлы десек каражат таппайт да. Каражат таппайт да. Аны эметебиз, на контроль возьму я. Кудай кааласа эгер бир эме чыгып калса, инвестор чыгып калса беребиз. Инвестор жокпу? Инвестор жокпу? Жок. Болсо бир алып барсаңар, между прочим, мынабы Салымбеков деген аксакал бар. Кыргызстан номер 1 бай кишичи. Вот ошол кишинин 4 ошондой паркинги бар да Бишкектечи. Шаардын 4 бурчуна коюп койгон. 300 сом, 400 сом алат, аябай прибыльный да. Эч кандай расход кереги жок. Машинаны коет, эмеден.
ошондой бизнесмен балдар болсо тапты. Конкурс объявить этип коюлду. Конкурс объявить этип коюланды. Жалбаттык келип, таластык келип, азыр бизнесмен Ошондо эмекке киргизгилечи протоколго. Ооба. Протокол жазгын ушуну как раз эметейле. Ушу место расположениясын тактап туруп, ким эме? Жазып алдыңызбы? Эң густоно населенный жер келет. Ооба. И местода сон. Местода сон. Аябай сон. Ресторандар бар. Сон. Так, кийинки квартал не кылып кетти? 5-ci kvartal. 5-ci kvartal чалай. Так, биздики Сумутата микрорайон дейт. Көкүнбей көчөсү. Ооба, Сумутата микрорайон, мен квартал башчы болуп келгенден бери биздин көчө Көкүнбей көчөсү Минтрансга карачу. Шаардын балансында жок болчу. Шаардын балансына кийин өттү. Жол дагы оңдоло турган болду кийинчи. Азыр анан оор болгондуктан ошол ишти кийин биздин мен активист болуп жүргөндө министр транспортунда Тилек Текебаев байке болчу. Ал кишиге кат жазып, ошол кишиге үнүбүз жетип, светофордо койдуртканбыз. Анын азыркы кезде көйгөй, эң башкысы, эл 6 айдан бери күтүп турду жолду. Чаң, бүт кыйын. Өзүм ошо кытайлар менен кечиресиз ака, бирок кыйкырышып өкүрүшүп атып, водовоз менен суу чачканда чачабыз, грейдер алып келсе өзүм дагы бардыгына өзүм чуркап жүрөм ака. Мына ишенсеңиз, сурасаңыз мына башчылардын бардыгына, жетекчилердин бардыгы билет. Сумутта эң каралбай калып кеткен квартал болчу да. Эми Кудайга шүгүр, азыр сиз да жардам берип атасыз, өзүңүз да өткөндө келип кеттиңиз. Сиздин жардамыңыз менен бүт домдордун айлан тегеректерин ачып алдык. Неден элге сөз өтүш кыйын экен да. Мына снос деген баарына барып калды. Анан ушул жерде дагы бир маселе архитектура менен. Архитектуранын башчысы барбы? Сиздерден, азамат, кандайсың, жакшысыңбы? Мындайда архитектурага жашоочулардын баардыгы барса, биздин мына квартал башчылары дагы тактап берет. Бардыгы ким жашоочулар барса, биз именно мэр байке, мэрака, сизчи кечиресиз. Сиз барган жерлерде бүт снос деп архитектуранын кызматкерлери, именно айтыстери. Мен жака да барганда, мен артынан жүрүп видеого тартып неме кылгам да өзүмөчү. Группага да таштагам. Кийин булар боюнча ошо мойкалар, тиги булар барса, силерге эч кандай эмебиз жок. Бул мэр болсо өзүнчө өз билгенин кылып атат. Биздин ачканда эч кандай тиешебиз жок деп кайра жашоочуларыбызга ошентип жооп берип атыптыр. Ошол эле семейный баняга, ошол эле жаш берки унаа жуучу автомойкаларга дачы. Анан дагы бир маселе, азыр бардыгы менен биргеликте иш алып барам да. Ал жердечи лоток коюп аткан жигиттер дагы эртең менен так жөнөтүп атат. Айжамал же, мына лоток койгон жерде багы частный канализация чыгаргандар бар да, мына кеңештен өткөндө сизге дагы айтышты го. Кеңешке барганыңыздачы. Кеңештен берака 200-дүк труба менен келген. 200-дүк труба. Кийин 74-домдон баштап 300-дүк труба кетет. Ушуну биз сунуш кылган элек. 500-дүк труба менен кеңештен ылдый мына западныйдыкы 1000-дик трубада 1000-дикке улап койсо депчи. Канализацияны ака. Ошончу. Анан кийин ошону азыр лоток коюшуптур балдар. Менде сүрөт, видеолор бар. Ушуну кайра дейт сынган жерине сынып агып, лотокто уже проблема башталып тур ака. Эртең билесиз да, ушунча күткөндөн элдин немесинчи чала бүтүп калыптыр деп найлат айтышат да, баягы эле билесиз го. Ошонун баарына чуркап жүрөбүз ака. Маселе жол, анан жолда кыска болуп калыптыр деп атышат ака. Мен ал жерден көйгөйүн билем. Ошол жерде биз 3 сутка иштедик. Жана жерде бүт ТСЖ кыла турган жумуштардын баарын биздин мэриянын кызматкерлери барып кылып келди. Бүт кыя турган бактарды кыйрып, мусуларын төгүп тазалап, Кудай кааласа ошол жерден күлөгүп, соңун кылып татнагай кылып эметебиз. Анан жок мына көчө жагында жана подпорный стена турат го, бетон. Андан татнагай кылып шыбап, ошол жерде бир керамогранит, либо бир мындай жидкий травертин менен шыбап, жана татнагай кылып вид кылабыз. Так, бул эме канализация боюнча азыр бул киши айтат, бул курсы дела, үчүнчү жакта дом курут ошого и суда канализация боюнча айтат. Бирки расширение боюнча мен ушул жерде 2 жолу барып келдим. Мен мына Азамат Каныбековичте турат. Эме боюнча баняны алынсын деп айттым сизге. Жана обрисовочный плитка жармаштырып коюптур, алынсын дедим. Автомойка боюнча мен өзүм айттым. Берги автомойка кереги только облигин оңдоп койгула дедим. Облигин мындай жүдөп турат го.
Бербейт мага карайт экен. Светофордун бербейт. Ооба, ошону оңдоп коелу деп мен айттым. Анан калган маселени билбейм. Чоңкусу мен барып өзүм лично өзү пешком басып жүрдүм. Эме суу боюнча, канализация боюнча айтып коюп берет. Канализация боюнча бер жакта ушу 250 бар, нар жактан 300-400 анан кийин Замир Башевич 400 берели деп баягы жерден жаңы застройщиктер менен ошол жанагы шаар менен немен совместный финансирование барбы? Алар финансировать деп 50 ошол балдар баштайт. Биз дагы айтабыз тез баштагыла, жол башталып кетет десек, тротуар менен кетебиз деп атат. Биз макулдук бердик, тротуар менен кетебиз, жолго мешайт деп. Себеби жок, жол трамбовка болуп калды. Эми кайра алганда деп Кытайлар ошентиптир. Анан биз хорошо дедик, баары позволяйт экен. Трам менен кетет. Тротуар менен, сол жагы менен. Сол жагы менен келип, бай детсад бар го азыр, алынды кайра каналдын жанында. Ошодон кайра оң жакка өтөт, эме жакка. Детсадтан өтөт экен да. Детсад жакка өтүп туруп, дальше биягында 400-лүк бар нормальный. Суу боюнча Барспектен ошол детсадтын бер жагына келип, биздин 8-чи насос станцияга ону мэрия өзү азыр чечет, или алар менен, или өздөрү баягы жердин үстүндө жаткан эме бар го, труба, надземный. Ошону алып таштап туруп, ошону неме кылабыз, 300 кылып тартабыз деп план берген. Подземный классыңар, а? Ооба, аны Замир Башевич уже баштайбыз деген. Кыскасы планда бар укуста. Кечеге Ешишимов А сен үй салып аткан инвестор бала мага келип, экөөбүз жолуктук. Алтынбек деген бала келип, экөөбүз жолугуп, проектисин мага алып келди. Биз аркылуу 50/50 проектин жасай турган болдук. Азыр сметасын эсептетем деп кетти. Сметасын Эсептөө да табылды. Сметасын эсептеп тез арада мага берсе, мен кепилдик кат эле жазып бергиле, жарымын төлөймүн деген. Мен комиссияга сунуштай берем деп сүйлөштүк. Буюрса 1-2 күндө бүтүрүп калам деп атат. Эгер сметасы бүтсө, дароо комиссияга сунуш жөнөтөбүз. Ооба. 2 километр сууну ошол Замир Башевич. Айжама быйыл ал жердичи сонун кылып сизге окшоп татнага кылып коебуз. Кудай кааласа, гүлдөрдү эгип, бер жакта жанагы гүлдөп пакап турат го, ошонун бүт баарын алабыз. Алып, облицовочный плитикаларды коюп, только сиз наркы жителдерди жакшыраак карап бериңиз. 3-4 жителдер жана эме болуп атат. Көчпөйм деп атыр, жылыбайм деп атыр. Ошону карап бериңиз. Прямо дуорго үй салып жашап атат. Мындан бывший домком. Кичине беттеген болуш керек да, кыргызча айтканда. Нөрүлеже. Домком өзү чыгып, эмеге тышкы жерине прямо атом комнаты үй салып кирип алыптыр, канализация. Мурдагы МАКтын жетекчиси болду. Ой, вернее, ошону на контроль возьмите, болбосо эмес бар. Ордендерин албы? Да, бир чоң маселени айтып койсом болобу? Мейли, Стадион боюнча уктуңуз да. Ошонун маселесине Айжамал, жана архитектуранда аты аталып калды, биздин ишканабызча. Бизде негизинен стос деп 3-4 эле группа жатат, өзүңүз билесиз, 2 айдан бери баардык көчөнүн баарына жазып жүрөт. чыңыздар барган. Эгер айткан далилдериңиз болсо, мен сизден азыр даныларыңызды алып алайын. Мен жителдерим айтып атат да, эми бул далилдеп бере албайм. Бирок жителдерим именно баняныкы, наркы беркилер айтып атат. Неге мэрияны жаман көрсөтөт? Мен ошол жерде мага да айбитмин. Айжамал, мен баргам. Ошондо как раз мен барып, ошол жерде ошол жителдер менен сүйлөшкөм. Бир орус бар экен, бир эме военнослужащий, бир кыргыз аял менен күйөөсү бар экен. Мен ал сүйлөшкөм ал мененчи, наоборот биз качтык аларданчы. Алардан качтык. Биз биринчи изначально 4 метр деп жазбадык беле. 4 метр деп жазгандан кийин карасак тротуар уже болуп калыптыр. Курулуп ошого 1,5 метр эле жанагы үйдүн сторуна чейин эле жылгыла болду дедик. Бир кеде 1,20, 1,40 эле. А берка ошо жанагы ошо байнянын эле бул жагындагы 3 үй подряд деп көрсөткөн. Кызат болбоңуз аны эметебиз. Все под контролем. Кийинки квартал. 6-чы кварталдын комитети. Менде проблема таза суу боюнча. Бизди военный городоктун жер үйлөрү 54-жылы салынган экен. Ошол боюнча таза суунун турбалары алмашыла элек. Бир жерин жамасаң экинчиси, экинчи жерден жамасаң үчүнчү жери неме жамаганга болбой калыптыр да уже турбаларчы. Ошону караштырып берсеңиздер. Анан кийин ошо азыр Айжамал айтып кетти мына сноска кеткен үйлөрдү.
Мисалы менден мына аптека, анан кийин Алай магазини кеткен мына Бекбалаевадан. Кече күнү элдер неме кылып атат, атаң талашып атат, нар жактагы дагы 1-2 үй. Ошолор архитектурага барып калыптыр го, эмнеге алар калат, биз бузабыз. Ошолор бузса анан бузабыз, эмесе бузбайбыз дешип. Ушундай атаң талашуулар болуп атчы. Алар архитектурадан барып разрешение алып келишиптир. Бүт снос дегендерин өчүрүп салды го. Ким уруксат берип атат депчи. Азыр аябай актуалдуу болуп атат. Баягы ар ким үйүн же башка бир бизнесин буздурбаш үчүн ар кандай ушундай провокациялар бар. Биздин архитектура мен башчысы болгом. Биздин калтырып койгон Жеңиш Шырматович мэр айтып аткан нерсени мен калтырып койгонго менин укугум жок. Жок анда. Туура угуңуздар, андай Өчүрүп салып атат да, ошого да да. Өздөрү Анан баягы айтып кетти, муну Айкөл Манас менен неме биз тактайлы муну кечки убагында азыр биз карап атсак керек, азыр карайбыз. Мүмкүнчүлүк болгон жерде алмашып коебуз. полный городок боюнча алмашыш керек анычы. Ал кечтики болгон, кечти убагында эч нерсе болгон эмес. Шаар боюнча турбалар жетип келген, бар жогу. 600 километр турбанын biz barаз koldan gelişince almaş bereriz. Az mılançasını almaşlarımızda aytamayız. Az şartın var mı şunday? Kvartallardan var joğa. Bu 70-80 yıllara tura geldi. Hazır biz elde barıp burukluda aksa çoğulup turbanın 50 degen yok. Kolu zitten 100% öz almaş bekti. Aksa çoğultmaya toktavan. Hazır barazda ötüz. Yok su var hazır. Köp jarılı otat total. Su var. Köp jarılı otat turbalarça. Ana uşu eller jalıp koyacak da. Oldu. 75 yıl oldu. Keç skvajdan içken. Ayda jöske olgan. Bana suyu tutacakın turbalar büyük çelgen. Jöskesi 20 bolçu berdi. Ошон үчүн бул үчүн булар надземканы жантура жолдоштугунда болуп калган. Буларды биз шаарга алганбыз. Почкаларына зыян болот салаттыр. Ошол мезгилде кыйрап калганда азыр пайтатын алмашып кетти. Кычан алмашабыз, хорошо. Bunları göreyim. Эки жылдан бери элдер ошону неме кылат. Эки жылдан бери ар жазабыз. Бүт колтоктоп беребиз. Кечке карагансыңар мурун дейм. Мурун карасак азыр 2-3 жылдан бери өттүк мэрдин немесине. 2 жыл болду. Болду. Ошол анан муну Бекбалаевага кирген көчө, мына достор менен Айкөл Манастын ортосунан кирген көчө. Ушул жердин тамтыгы чип кеткен да. Жамгыр жааса эле көл болуп калат. Адамдар жөө өтө албайт. Ушул жерде ким карайт? Же суу кете турган неме жокчу. Жергиликтүү мектебинде да сиз айттым эле. Ошол жерден нар жака сброс жасаш керек, каналгачы. Бу жер чуңкур жер. О, Катениден баштап ушундайбы? Катениден келген суу 13-түн аркасы, 4-түн, 3-түн аркасы келип туруп ошол жерде чуңкур. Драматтылык Бекмамет Осмонов депутат болгондо ошол жерден жолдун аркы yüzүнө 300 сброс өткөздүрөм деген да. Азыр как раз мына подгорный бүтүп атпайбы? Ошол жерге аркы жерге сброс жасап коюш керек. Алдыраак кылып туруп, мына каналга таштап коюш керек. Эрде суу мындай чуңкур котлован болуп калган. Ben şu жермен барып көрөйүнчү. Мынандай жерде. Эме ким жеке чогуу көрөлү. Хорошо. Так, эменде чоң сиз бөлөтөгөн телефон жазып алың. Алмашкыла. Бул куртора пола албайдан чамынчачы. Менин тапшырмасына СМС жазып тур. Тура. Айтын. Не тура? Sen deme kim? Atınız kim öyle? Güzel. Siz benim tavşırmasını da SMS çalıp da alsanız yazsanız analar. Albayt. Kaçan onda bir hesap var? Bir ay içinde onda öz. Bir ay kop olup edin. Kalış gerek, yerden yemeğe alış gerek. Turun olur şunda. Bir ay mı? Şunda gördün ha? Так, дальше кетиңиз. Мен 7-ci kvartal. Тадан кетен Жеңишбек, сен менен таанышканыбызга өтө бактылуубуз. Рахмат апа. Мен 7-ci kvartalдын кварталыймын. 218-ci kvartalдын. Бизде ошондой атыбызда өзгөрү элек. Быйыл аракет кылабыз. Эми мен бизде көйгөй көп. Бизге жаңы чек. Sen bir barıp bölüp berişin gerek. Kişine жерде гана bir saat uaqtın кетет. Болду, ошо ойдон сага барбайбыз себеби иштесин барды. Биринчи азыр эме водозаборубуздун проектиси бүттү. Неме? УКУС барбы эмнеде УКУС? УКУС иштеп атат УКУС. УКУС немеге өткөрдү архитектурага. Булар бир неме кылса эле документи бүтөт, проекти бүттү. Анан 75 столга коюлган былтыр.
ошого зымга 17 километр зымга заказ бердик мэрияга. Менин быйылкы боло турган ошол эле. Анан болбой турган иштерим көп. 50 сотик жер бар. Замир келбей калыптыр да быйыл. Бүгүн. Кытайга кетти. Замир эле путтос турат. Не кылат билбейм. Ал замир кыла турган иш. Бизде эчтеке жок. Пап жок, садый жок, мектеп жок. Болду, мен барам анда. Отуруп. Siz барың. Барам да. Ооба. Осыдан кетем. Көзүңө көрсөтөм. Сен гана чечесиң. Мен анда водоканалдалар да кимди алайын? Водоканалды умиесте архитектураны. Мисалы, адамдарыбыздын жарымынын документи жок. Мына 3 жылдан бери. Болду, отуруңуз. Так, азыр биз саат 12:30 жыйын болсо, так, 1-2-де барабыз. Болду. Так, эме архитектор, сиз, Өтөбө, сиз, Умес, анан Укусты айтып койгула, ким? Укусты айтып койгула. Сиз менен чогуу. Саат 2-де. 2-де ошодо эл менен күтүп алгыла. Менде эң чоң маселелер көчөлөрүм 3 көчө кирди асфальтка. Siz вообще etmeseniz болот. Анан бир маселе бар да. Başta 8 kilometre жол асфальт болду. Бир маселе бар. Лесная көчөсүндө Перолог Инам Саевтан киргенде Перологдон жол бар дейт элдерчи. Архитектура жок дейт. Ошол маселе чечилбей атат. Так, архитектор жазыңыз. Барышты. 2 жолу барышты, жол жок дешти. 2 жол барып келдик. Илгери бир киши өтпөк жол бар экен. Ошону биз кем кылмакчы эскисин да көтөрүп чыктык бул жерде. Мына бул тоголоктоп койгон жер. Мына жерби? Забор бар экен. Жок. Ондайдан көчө келетпи? Көрүнүп атабы? Көчө келип атам. Ондайдан жол бар деп атат. Бул жерде бирөөнүн чеги бар экен. Кадастр менен да тактадык. Кызыл китеби бар дейт. Жолду ача албай койгонбуз. 2 жол бардык. Комиссионно. Сен туткан могу жол? Туурабы? Перолог жол бар деп атат. Мына, мол жол. Сиз менен 2-3 жол менен сүйлөшүп, балдар жөнөттү өзүбүз да барып көрүп келдик го. Жол жол экен ген план боюнча. Мына ген планда путукунда көтөрүп келдик. Кошуналар чыкканда мурда сүйлөп атышкан жол бар депчи. Анан чыктыла деп кече силердин эмелер барганда, ишчилер барганда айтпай коюшту. Анан кийин дагы келдим да, түштөн кийин бардыгын сүйлөтүп, видеого тартып алдым мен. Билдирбей эле тартып алдым. Бардыгы жолду ачып берсин деп атат. Эртең ошо Перолог латок асфальт кылганда ошол жактан пайнап чыгыш керек деп атат. Суу чыгып кетиш керек. Ошол эме Жолдошбаев убагында пул менен өткөрүп алган. Көргөн үй жактабы? Ошол Инам Саев барбы азыркы жол? Ооба, ооба. Ошол жерден киргенде. Перологуна киргенде. Жерден карап көрөлү. Ошону ачып бер деп суранып атат тынбай элдерчи. Анан жарайт. 3 үй бар. Эме 3 метр 10 сантиметрден чыккан. Отмена болду дейт. 2 жол снос деп жазып берсек өчүрүп коюшуптур. Архитектура менен сүйлөшүп алдык дейт. Мүмкүн эмес андай нерсе. Булар бар, үйүн сактап калыш үчүн ар кандай нерсе бар. Ар нерсе бар. На контроль возьмите. Кийинки квартал 9-көн. Менде Анарда. Бизде мына бийик чыңалуу бар да. Ошонун астында бир 20 сотуктай ашык жери бар. Олдан бир 4 жыл мурун Адват Оморовна деген мэрияда иштеген эчекебизге өткөн экен да, алмашылган экен. Анан ал жерге эчтеке курганга болбойт экен да. Ошого биз ушу 3 жыл, 4 жылдан бери эле арызданып жүрөбүз. Ушуну элдерге бир парк кылып берсек депчи. Парк. Мындай бир алияга окшоштуруп отура турган, азыр түздөтүп, мэриянын балдары өзүбүз биздин башчыбыз биригип мындай сүздүрдүк. Азыр миллиондун тушунан киргенде баягы чоң чыңалуудагы лептин алдында бир 20-30 сотиктей жер бар. Анын бир бурч жагы бир 10 сотиктей жер бир кишинин азыр жеке менчигинде. Кызыл китеп алып алган экен да. Калган жагы бирок муниципалдык багытта турат. Ал жер бирок алдына бирдемке курулуш курганга болбойт. Жоготуга чыңалда лепти зындар өттү. Азыр бардыгынан документ топтоп койдук. Ал жерге эч нерсе болбой турган болупчу. Бирок эми ошол эжекеге сиз мэриядан дейт мага бир мына базардан бир жакта кичине жер берип койсо дейт.
Мен ошол жерди берет элем дегенде да. Жаз. Азыр мына неме сезонубуз өтүп атат да, жылда растанып коебуз, болбой калат. Биз өзүбүз инвестор, өзүбүз элдердин күчү менен эле жасап алабыз. Эгер немечи. Азыр ушеден чыгарып көрүп койсок, көрүп коелу. Анан экинчи Азыр айтып аткан жер мында мэрия Салиева көчөдөгү жерди ушу жерге алмаштырылган да неменечи. Азыр алмашса экинчи жолдо алмаштырат. Жана Адалат Омарованын жери дегенде. Салиева көчөдө мурда бул жанагындай стоянка кылып иштеткен жерин алия жасалганда берип, анын ордуна ушу жерден берген да. Анда алмашпайт экен ал. Дагы алмашасың ары. Жок, азыр ал жерге эч нерсе тура албайт. Иштерсе урганга болбойт. 35 километр. Эчтеке болбойт. Эми ошого алар өздөрүнө ылайыктуураак бир жерди деп неме кылып атышат да. Элдер баардыгы өткөндө курайын деп келди, бирок элдер унабай коюшту да, бул жерге эч ким болбойт. Бул жерди карасын, анда эметеле, алмашса эле элге паркысы болуп калсын. Анан экинчи вопросу мына бизде Ясин деген жаңы үй түшкөн да. Ошо менен анар 11-чи үй бар. Ошонун аркасында муниципальный жер бар эле. Ошо экөөнүн ортосунан өтө турган жол болгон да. Жол салынды эле. Бирок ошо асфальт болбой атат да. Эч кирбейди. Муниципальныйдики же ол Ясин кылбады же мэрия кылбады. Быйыл эптеп ошо кирсе экен деп элдин баардыгын колдотуп бердик. Былтыркы жылы ошол Ясын эмеси курулуш компаниясы өздөрү тарабынан жасап берет деп макулдашып сүйлөшкөн экен. Жок, болбоду, олар келишти, биз бүттүк деп кетип калышты. Эми ошойдор кичинекече эле ошону неме кылып коймуздар, эми ушунча элдердики болуп атканда 100 метр. Все, рахмат. Кийинки квартал Алматы-Арыскы. Ататүрк паркынын айланасында эме жок, суу лотоктор жок, суу келбейт, уклон жакшы эмес. Наркы эми Айтиев көчөсүндө деген эки тарапты. Ошону карап берсеңиз, тротуары да жок, жакшы ойгон эмес. Суулар уклон болуп кетпейт, суу келсе дондорго кирип кетет. Ошону караңыз, аны экинчи МЖК 2де котельный бар, ошону элдер башка жака жылдырып берсе, дондун аркасы деп эме кылып атат, ошону суранып атат. МЖК 2де котельный бар. От жакканда ал көмүр менен жагылат, элдерге эме болот экен. Ошону элдер суранды. Суу боюнча. Полюнга суу айтыптыр. Арка суу жок. Полюнга арка суу жок айта. Анан кийин лоток Интернациональныйда лотокто суу жок да жудагы. Шотарыстан эки тарап. Ошонун аркасы. Суу алып келсе болобу? Суу алып келсе болот. Канал бар ар жакта. Зелен козгон керек алып келиш керек ушул жакта. Былтыр айтылган зелен Ана жерде да жок. Черемушка ошол жерде асымда ылдый карага суу. Ага тага. Үстүдө канал барбы? Үстүдө канал барбы? Мечтебиз барбы? Ошо каналдан эле Көрсөтүңүз мага ушу. Көрсөтүңүз. Жазып коюңуз. Сен көрсөтүп турган суу керек, суу сөзсүз керек. Анткени суу азыр Дөлөт агам жардамы менен Лейли көчөгө эки бетине суу Кудай кааласа жайы менен агып турат. Курманжанда Делебек көчөсүнө дагы жайы менен агып турат. Абдыкадыровда илгери аккан. Мазмунусу бар каналда. Мына между прочим мен айтып берейин ошол жерде. Бүт суу. О, билем. Мына жерде да башында канал бар. Муяка өтөт, туурабы? Мына азыр мына контордун астындагы лотоктор бар бүт толкуган, туурабы? Мына Унитер кварталдын арысы сеттер деген. Жөн эле толкуган. Мына чыгып эле көрсөңүз лотогу жүзү көмүлүп калган. Бардык микрорайондордо ошондой. Бардыгына суу апарса болот. Ана башча айдоп бүтөт го. Ошонун безакына кирсеңер мына орто менен суу өтүп кетет да. Туурабы жокпу? Былтыркы жылы ошол Дербананын жанынан суу чыкпай коюп, азыр мотор менен чыгат. Мотор коюп, былтыркы жылы чыгардык. Кеч күз болуп калды. Эми силерге өргөн кичине гидросооружение курушуңар керек да. Кичине тосуш керек каналды. Зачем мотор? Целый канал ана ишкабанга өтүп атпайбы? Ошол кичине шлюз жасайсыңар. Мынанча лопатка жасап тоссоңор эле буяка бурулат. Эмес onu гидравлика любой. Булар жасамак беле, мен жасайм да, мери жасайт да. Ошо бизге айтсаңар. Жасайт да бул. Акча жок да буларда. 30 миллиондон берип атат азыр. Кийинки квартал төлөгелдиги бар. Решение түшпөйм. Отуздан боюнча сөзү кетти. Жооп берип койсоң. МЖК-де ал жерде бизге мурун курулган 2015-16 жылдарычы. Курулганда ошол жерде жер аянт табып алсаң ошол жерде коюшкан экен. Мен дагы ал жерге макулмун десе, архитектура тарабынан жерди табып берсе 5 жылдан атайын. Үйгө жаңылышылганда доңго жакын. Жер бар сиз байкаган жерден?
бирок бетки жолдун мусордун жаны Алдында жер турат, бак, мунча бирөөлөр айтат, частный бирөөнүкү. Жок, жер бурчу бар. Частный жерде отат, бирөөсү айтат, спорный жер деп. Ошол жер аныктап берсе, кичине болсо да алса. Айnen. Ал жер билем. Экинчи квартал трагедия. Как раз ошо отопление боюнча. Менде 9 домдо отопление жок да. Мына бул 12-чи лицейдин ичинде ар бир домго бирден котельный бар. Ушуну чоңойтуп, умес чоңураак кылып бир 9 домума жете турган кылып берсе, Чкалова жактагы домдорумда отопление жок мен. Жылыга жазабыз. Анан немеге кат жазсам, чоңураак кылып, мощный кылып неме кылыш керек экен да, куруш керек экен. Ошо 9 домго жете турган. Ошо биринчиси. Анан экинчиси мына Чкалова туберкулез жактар наркы бет неме асфальт болуп, бул бети калып кетти. Билесиздер, туберкулоздун жолунда. Анан ошону биздин мына башчыбыз экөөбүз барып келдик эле, жана Сулайман группасы барбы, үй салып аткан бала. Ошол бала майли жардам берейин деген, ошол жердеги махаллалар жана канализацияны турбаларын, суунун турбаларын азыр алмаштырып алсын, кийин жасап берейин деген эле олар жасабай коюшту да. Махаллачы ошо ойдон калып кетти. Үстүндө домдор бар да, домдорго чыга турган жол ошо. Ал жерде Сулайман группасы uzunluğu 200 metreden aşkın 300 metreden. Al жерде Сулайман Grup өзү асфальт жасап берем деп былтыр эле сүйлөштүк эле. Мен жасап берейин деди, өзүнө барып сүйлөшүп келдик. Бирок проектисин жасап берсин мэрия деп условия койду. Проект жасап берсин. Sen alıp gel anda, uşta kelbeydi azır ha? Былтыр эле УКСка дагы бардык, мэрияга дагы бардык, бирок акча жок деп эле ошол проект бүтпөйт. Проектке акча жасап бербейт, спонсор болсочу. Акча табабыз, бар акча. Котельный боюнча. Котельный боюнча ал жерде Абдыкадар 164 пулга чейин дагы бир канча жалышкан, ал жерде чынын айтканда отказан эмес, ичинде түтүктөр да жок, үйдүн ичинде түтүктөрчү. Элдер тарабынан ошо түтүктөрдөн жасаса, мен сунуш бермекмин, ошол биздин отказан бар, ал жерде 3 отказан бар. Ошо училищеники, биздики и частный бир дом курду, көмүр. Ошол жерден экологияны бузбай эле бир баарын бириктирип автоном бир электрический кылып койсок, бүт немелерге жетпек. Биздин арты Ал жерде эми билесиз, биз так обслуживающий болгон үчүн бизге обслуживающий персонал болгондуктан бизге УКС тарабынан куруп берсе, биз сунуш бермекпиз ошол жердечи. Биз обслуживающийге даярбыз. Биз технический жактан маалыматтын баарын беребиз. Сизде возможность бар, буларды жылуу кылмыс кылганы. Тогуз үй бар. Азыркы мощности жетпейт. Азыркы мощности жетпейт. Жетпейт. Кандай кыласың? Ал жерде мен ошо сунуш берген ошо 3 отказан тең территория чоңоюп кетип атат. Баарын бириктирип эле электрический отказдан кырыш керек. Сиз өткөндө көрдүңүз го 12-чи лицейди. Жок, ачтык го. Ошолорду бириктириш керек да. Былтыркы жылы баягы СМДнын сайдыга түшүп атканда да сунуш бердик. Ошонун ичинде откана түшүп атканда ошонун мощностун чоңойтуп, ошол жердеги 4 үйдү белгилесек, бирок мощностун чоңойто албайбыз да, ошоңчо калып кетти. СМДнын сайдыгына жанашат барат, жакын. Ал жерге мощность чоңойбогон СМДнын сайдыгына, ал жерде бак экологический нормалар бар, дымовой турбанын радиусторучу. Ошону берип албаган. Канча каражат кетет ошол? Эски 9-10 үй болтурган болсо, бул жолду биз былтыр биз Кулатовго жасадык, бир 10-12 миллиондон акчасы кетет. Эгер ушуну жителдер менен сүйлөшүп, 50-50 кылсак болобу? Былтыр биз башчыбыз экөөбүз наркы больницасынын ичинен тартайлы дегенде, аябай кымбат түшүп калган да. Көтөрө албай калдык. 12 миллион жарым чогултуп бере аласыңарбы? Онда чогулта албайт. Ал жерде неме афишталар бар да, афишта деген. Албайбыз дегендер бар. Албайбыз. Кеп отураса, подземный барып койгон жер бар. Эгер барып эл менен сүйлөшүш керек. Албайбыз дегендер көп болот. Жок, азыр белки общежития үчөө эле да, ала албаса калгандар болот. Жок, 9-ондо отпайсызбы? Общежитияны кошкондо. Жок, домдор жанагындай полноценный дом да? Ооба, полноценный дом. Барып 100%. Мурда бүтпөй калып кеткен. Анда полный кайтып заново нөлдөн монтаж кылып чыгыш. Там Системасын 50-50 менен жасап. Хорошо, жазып коюш көрөлүчү, макул. Көрөлүчү.
ооба. Ошо проекти Мургатан жаш жүргөнүздө биз ошо үстүндө жашайбыз. Жастелла 1А1. Ошону дагы проектке кирген эле. Асфальт болсун депчи. Мен азыр ошо эшиктердин алдыларын бик тазалатып жасатып койдум. Эми асфальтка жардам берип коюшпу деп суранам. Как раз мына Волгоградский проекти менен кошо бирге. Мына жака эми темир ооба. Жанында 3 дом турат. Ооба, көрдүм. Ошону как раз доорун өтөбүз. Кичине жетпей, бир аз жетпей, наркы эмеге Темирязга барып кошулабыз. Жок, мен суранганым сиздер Асфальт кошуп кой деп атасызбы? Мейли. А жерде эч канча эмес, эч канча ооба, всё. Эмени айткын эле, ошо кичине кошуп койсун. Жана эме барып ошо акыркы домго дворун өтөбүз го. Ошо кичине бир 100 метр эле чыкпайт, а? Жок, ар бир мындай да. Алкаңкы домдой эмес. Ооба. Алдында бир, анан бир аты бар да. Мындай айда. 3 дом турат да, жерде 3 дом. Ооба, 3 дом, ооба, 3 дом турат, Ташы. Ошо жанында баягы Сулайман группа неме жашылдандыруу станок атат. Ооба. Так. Но анарда орто жол бар да, Гүнат ресторанынын аркасычы. Ошо жер асфальт керек эле. Жылда эле Нурзаманга жыргалга айтам, 1-2 машина шагыл таштап коем, ал шагылым чачырап лотокту кошот толтурат. Азыр болсо жабылып жааса эми мынандай да, машина эме өтө албай калды. Биринчи суроом ошо. Экинчи суроом Элитстрой жаңы курулган үй бар ошонун жанында. 286 квартира, 4 үйдүн мусору бар. Алар 240 4 үйдүкү. Ошо 4 үйдөн ham көп мусорун койбой кылбай атышат да. Айтам, прорабын айттым, ген директоруна айттым, давай кылгыла десем. Ошо курабыз дегенден бери 6 ай өттү. Эми алаз келгенсип баягы кичинекейде жерге үй салып алышып, мусоркананын жанын баары машина коюп алышты. Машина койгондон кийин мусор машина келип баягыны ала албай атабыз. Мусордучу. Ошол эки суроо менен кайрадан. Так, жол боюнча канча жол? Жол боюнча жана немени нускат неме болгон темирден чыккан жол ошо менен келип, өткөндө бир барып көрдүк, Ливан арасына чейин. Ооба. Ол жасалат. Эми баштайбыз. Нейин чыгып атат. Основаниясын жасап, Жыйында күтөбүз. Быйыл эмеге кирди да. Мусор боюнча. Жаңы санаттагы эксплуатацияланып кетти. Ооба. Бизде сунуш берсең бизде баягы эме жок да полномочиячы. Эже айткан тууру сортировщик салып берем. А биз күтүп жүрөбүз. Уже убакыт өткөн сайын аларга элдердин населениянын киргизип алып, эртеге бүрсүгүн деген көмөк. Буну газ менен артып. Шуну водко силерде сөз тазалап киргизиш керек да. Ушундай эле проблема Ясинболдо дагы. Мусорун сортировщик боюнча жок. Мындай болуп калды, шаарда жаңы домдор салынды. Ооба. Өтө комфортный салынат. Анан кийинки мурунку локацияга кошуп биз иш үчүн мэрия чечим. Туура. Аябай бизде азыр канализация менен мусор, суу проблема болуп атат, таш полковник. Вообще үйдү курат, акчаны кылат, сатат, болду, кетти. Мусорун бизге таштайт, канализацияны бизге таштайт, суун бизге таштайт. Как хочешь. Чеч деп кетип калышат да. Ошон үчүн эмеге ким Алмазбек. Ошон жана вод кагаздарын тазалык сөз кириш керек да. Ооба, катарында белгилей себеп дегенде бул тазалык барып көрүш керек да. Могу жерде, допустим, мусорный ящиктерди койдуңбу? Раз койбосо, бул кол жок болсо, вод болбош керек. Проектте мусордун бактар алдында турат. Бирок ал жерде очогун коюп алган. Ооба. Ошо водто бош керек деп атпаймынбы? Сиз барып Эгерде барганда 10 домдун мусору бир эле дом ачылып атат да. Ооба. 300 дом бириккенде 300 адам мусор таштап атат. Күнүнө 2 жолу алса